апарып таштап кетти да төртчүкасынан элестет айылдан алып келип эле Фрунзе деген шаарга таштап туруп кетип баратат. Интернетке киргизип салыпчы. Артынан карап турам, ыйлап атам. Анан кетким келип атат да мени таштап туруп мамам кылчайбай кетип баратат. Бүгүнкү күндөгү ошол Айтматов жазган мына ушул окшойт да. Төөнүн териси. Башыбызга кийилген ушул болду да. Мени карап туруп, сен эмне алган жоксуңбу деди. Жак шымылды жагы билинбей калды да. Жок, мен алган жокмун. Сен кете бер. Ушундай туруп чапкандачы, чыбыктын изи момундай түшүп калчу да. Анан дагы экинчи чабай деп кеткан тарс ала коесуң да колуң. Парттан чаап калат. Коп кой кайра дейт. Мен деле спектакль койдуруп бир роль аткаргым келет. Сахнага чыккым келет. Мен сагындым образ жаратканды. Абдан көп спектакльдерде ойногом. Анан бир концерт койгум келет. Концерт койгондо жанагы оркестр менен ырдап чыккым келет. Эл аспаптар оркестрі менен, мисалы Бакыт Телегеновдун оркестри. Турмуш жолу, тагдыр жолу сен акырын жетелеп жүрүп отуруп анан 50 деген жаштын кырына чыгарат да. Ар жагы эңкейиш. Мындай эңкейиш да. 50 деген жаштын кырына чыгарып анан акырын аркаңан түртүп коет. Тияк эңкейиш. Дегдең деген бойдон таканчыктап токтойун десең де токтой албай, дикилдеген бойдон ылдый көздөй кете бересиң. 50, 55, 60, 65 кеттиң тети чоңкурду көздөй. Мына тездиги. Саламатсыздар урматтуу Т-медианын көрүүчүлөрү, Т-медиа YouTube, Facebook баракчасынын катталуучулары. Бүгүн Кеп бар подкастынын кезектеги чыгарылышы. Бүгүн бизде конокто өзгөчө инсан. Ал инсанды наамдарын айтып мактоонун деле кажети жок. Себеби бул инсандын атын укканда эле кыргыз эли бул кандай инсан экенин түшүнөт. Эфирде Асылбек Өзбеков агайыбыз конокто. Куш келипсиз агай. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Бар болгула. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Жакшы. Токтолот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры Ош шаарында спектакльдерин коюп жатасыздар. 5 күнүн аралыгында негизи эле спектакльдерди элдер кандай кабыл алып атышат? Театр, биздин театр Ошко көп жылдан бери келе элек болчу. Бул тарапта дагы биздин көрүүчүлөрүбүз аябай көп, билебиз. Анан буюрса ушул быйыл бир жакшы шарт болуп калды, мүмкүнчүлүк болуп калды. Ошону пайдаланып бир эмес 5 спектакльди алып келдик. 5 эмес 7-8 алып келсек болмок. Анын баарын, декорациянын баарын чоң жүк ташуучу машинеге жүктөп алып 70ке жакын киши келип, 11 майдан бери буюрса ушул жерде эл менен жолугушуу өткөрүп, спектакльдерди коюп, жакшы күндөрдү өткөрүп атабыз. Абдан жылуу тосуп алды. Элдин сагынганы билинди. Ооба, абдан ушундай өзгөчө. Биз ушу келгенде эле ушул театрдын астынан жолугуштук. Театрдын артисттери, Бабур театрынын артисттери, коллегаларыбыз, Ош шаардык мэриясынын кызматкерлери бүт бар ушундай бир өзгөчө маанай менен тосуп алды. Абдан сүйүндүк, толкундандык. Андан кийин убакытта ушу Ош областындагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Элчебек Нуржадиевич өзү ушу келип улуу эл артисттери менен, эмгек сиңирген артисттери менен жолугушуп, учурашып, ал-акыбал сураганы ушунчалык бир өзгөчө маанайды түздү да. Ооба, элдик деген элдик. Мына ошол элдик адам экенин баалай билип, барктай билип, мына ушундай тосуп алышкандары жетекчилер бас болуп, бул өзгөчө болду. Анан кечинде болсо Төлгө спектакли, бул Жалил Садыковдун чыгармасына таандык. Биздин Назым Мендебаев сахналаштырды эле. Бул театрдын ачылышында, ремонттон кийинки ачылышына атайын Төлгө кылып койгонбуз. Каныкей Тайторун чаап Төлгө кылгандай. Ошондон бери элдин өзгөчө жакшы көргөн спектакли бул Манас темасы. Манастын улуу Семетей, каныбызда, жаныбызда, жүрөгүбүздө жашаган Манас. Кечинде ушул жалпы шаардык мэрия, обл администрация, ошону менен катар тегеректеги райондун жетекчилери келгени биз үчүн аябай кызыктуу күтүүсүз болду. Себеби алардын көргөнү, алардын ошол өзлөрүнүн элине бир дагы ушундай шарт түзүп бергенге
деп бир багыт алганы көрүнүп турат да. Себеби мына шересиңби, спектакль бүткөндөн кийин Каракулча районунун акиминин орун басары келип аябай суранып калды да. Биздин районго эмне үчүн барбайсыңар? Эмне үчүн биздин районду тозуп алабыз? Эмне үчүн келгилечи, бүт баарын жасайбыз, уюштурабыз, баарын элибизди мына ушундай күтүп алат деп. Тилекке каршы биз эми баягы жетише албай калдык да, чынын айтканчы. Себеби бул жерде Алайда болобуз, Баткенде болобуз, Жалал Абадта болобуз. Анан эми кечирим сурайбыз албетте, ошо Каракулчада дагы биздин көрүүчүлөрүбүз бар экенин билебиз. Дагы бир келгенде бул сөзсүз түрдө программага киргизебиз. Мына ушундай өзгөчө күндөрдү азыр башыбыздан өткөрүп атабыз. Өтө сонун. Биз программа боюнча бир аз айта кетейин. Кеп бар подкасты деп баштаганбыз. Жазылуусу англис тамгалары менен гап деп жазылат да. Ал оштукча бир жагынан гап деген диалектилик сөз дагы, анан гап деген бул англис тилинен түзмө түз которгондо боштук дегенди түшүндүрөт экен да. Балким сиздин ичиңиздеги кандайдыр бир толбой калган боштуктар тууралуу айтып бересизби? Ошол боюнча бир терең маек болот деп ишенип турам. Алгач сөздү сиздин бала чагыңыздан баштасам. Бала чагыңыз кандай өткөн? Эми бала чагым мен кыскача эле айтып кетейин. Себеби мен жөнүндө канчалага жылдардан бери баягы гезиттер чыгып турган убакта гезиттерде жазып келген, радиолордо айтып келген, телевидениеде айтылып келген, ар кандай теле берүүлөр тартылып келген, анын баарын эми элдин көз алдында кийинки муундар эле билбей калышы мүмкүн. Муну кыскача эле айтып кетейин. Ысык көл районуна караштуу Торайгыр айылы бар. Өзгөчө айыл. Легендасы да бар, билесиңер, Торайгырдын көлдөн сүзүп өткөнү. Мына ошол көлдүн жээгиндеги Торайгыр айылынан чыккан мыкты инсандар Иса Ахунбаев, Болот Миңжилкиев, эмне деген керемет залкалар. Биз сыймыктарын биз туу тутуп, биз кайсы жерге барсак айтып мактана турган ушундай өзгөчө. Айта берсем, мына жерден окумуштуулар, маданият кызматкерлери ушундай толтура. Мен эле эмне деген. Туура. 10 класс, 1 класстан баштап мектепке кирип, бирок 4 класстан мени апам мама деп чоңойгөнүп алып турмун. Эми баягы Бишкектеги ал убакта республикалык музыкалык мектеп интернатка алып келип киргизип кеткен. Мен окусун деген экен, музыка болсо да кичине үйрөнсүн деген экен. Интернат болчу, жатак интернат. Мен бүгүнкү күндө бул Абдыраев музыкалык мектеби атактуу. Мен ошол жерде 4 класстан баштап 8 класска чейин толук окугам. Үйлөм аспаптарда окудум, кларнетист болчумун. Нотаны үйрөндүм. Музыка, нота эмне экенин кичине болсо да окуп, бир аз түшүнүк алып калдым да. Мүмкүн оондордун жазылып калды, ошондон болушу мүмкүн да. Мен аккордеонго кирем деп баргам, тилекке каршы аккордеон толуп калып, ошондо кларнетке кирип калгам, үйлөм аспаптарга. Бирок аккордеонду өзүм үйрөнүп, өзүм жанталашып, ал убакта аккордеон өтө популярдуу болуп, элдин баары аккордеон, обончулардын баары аккордеон менен ойноп, обондор чыгарып турганда мен дагы ошону эңсечимин. Элдин астына чыккым келчи, аккордеон менен ырдагым келчи. Ошон үчүн аккордеонду эңсегем. Бирок анан кийин өзүмчө эле үйрөнүп алдым. Анан кайра 8 класс бүткөндөн кийин уже бир топ музыканы жакшы өздөштүрүп калганда, айылга барсам, Торайгырга барсам, Торайгырда ушундай жыргал жашоо экен да. Баягы илгерки классташтарым жүрөт, айылдын көчөлөрү, кудай ай, жыргал, жайдын күнү, көлдүн жээги, мектеп, клуб, классташтар, илгерки классташтарым баары чоңойгон. Анан кайра музыкалык мектепке окугум келбей калып калдым. 9-10 класста ошол Торайгырдан бүтүргөм. Менин бактыма, көрдүң, тагдыр жолу кандай келатат. Менин бактыма ошол 10 классты бүтүп атканда Ташкенттеги театралдык институтка окууга кабыл алуу болуп калып, мен ошол жака тапшырып көр деп Жеңишгүл Өзбекова, бүгүнкү күндө драматург, кыргыз сериал иштеп аткан айтып, тапшырып көрбөйсүңбү, сенде кичине мүмкүнчүлүк бар деп мени Ошко алып келишип, Ош шаарындагы театрга, ушул азыркы театрга алып келишип, ал убакта Искен Рыскулов болчу. Искен Рыскуловдун колуна тапшырышып, Искен Рыскулов болсо мени ушул бир нерсе үйрөнсүн, көрсүн, этюд деген эмне, роль деген эмне, тамсил деген эмне, көркөм окуу деген эмне экенин үйрөнсүн деп, Бекин Сейдахматов деген бир таланттуу артистке мени тапшырып беришкен. Даярда депчи, экзаменге даярда деп. Анан мен аябай даярдаган. Анан мен кайра Бишкекке, ал убакта Фрунзе болчу, Фрунзеге учуп барып,
окууга тапшырып Ташкентке өтүп кетип калгам. Ташкенттеги театралдык институтта актерлук бөлүмүн бүтүрүп келгем. Актер жана театр жана кино актер. Агай, мен балалыгыңыз дегенде ооба сонун сөздөрдү айтып бердиңиз, бирок балалык дегенде мен сиздин балалыгыңыз менен азыркы муундун балалыгынын ортосунда кандай айырмасы бар, эмне окшоштугу бар деп сурагым келген да. Мен түшүндүм. Мен өмүр баянды эле кыскача айтып кеттим. Анда балалык биздикин кичине артка кылчайсак, бир жүрөктү кичине тыз эте турган көп нерселер эске түшөт да. Ошол биздин убакта заман башкараак эле, жылаңайлак эле жүрчүбүз. Сенесизби, жана таш жолду чымылдаган бойдон жылаңайлак чуркап кетчүбүз. Көчөдөгүлөрүбүз менен чүк ойночубуз, чикит ойночубуз, жашымпак ойночубуз. Жаз келгенде лаңги, пара деп койчу, аны тепчибиз, койчу. Шалпалактап көчөдө эле жүрчүбүз, мал тосчубуз, кезүү кайтарчыбыз. Ачкы болгондо үйгө чуркап кирип, бирин сындырып нан менен жарман ичип алып кайра эле көчөгө кетчибиз. Клубтун тегерегинде киного киргенге тыйныбыз жок болсо эле темизелеп ушу клубтун тегерегин айланып эле жүрө берчибиз. Эптеп бир суу ташып, чөп ташып, бир бала кылып үйдө бир 10 тыйын, 20 тыйын киного алып алганга аракет кылчубуз. Аны алып алсак сүйүнүп киного кирип отурчубуз. Кинодон чыгып алып туруп 1 саат кинонун окуясын талдап чыкчыбыз. Тиги жерден тигиндей болуп, ал мындай боло калганда, ал момунткенде мындай болбоду деп бири-бирибизди талашып, жок, ал мындай болбоду, аны эмнеге мындай болду билесиңби деп. Ошондо көрсө биздин аң сезимибиз калыптанып, ошону бир талдай баштаган убактарыбыз сонун болгон экен да, түрткү болгон экен да. Мына бул айылдагы биздин балалык жакшы учурга туш келген. Көгөрүктү терип жүрүп, бышелекте жеп жүрүп чоңойду. Көз ошонун баары эле витамин болгон экен. Алмалар бышта баштаганда мектептин ичинде эле алма бар болчу. Анан бир жолу чоңураак балдар жүрө алма бышып калды, давай урга киребиз деп, кароочусу бар эле, билет элек. Анан кирдик, урга кирип чоң бак болчу. Акырын эки жакты карасак эч ким көрүнбөйт. Сойлоп барып бир алмадан тиги койнуна толтура көйнөгүнө салып атат, мондай көйнөгүнүн астын бууй коюпчу. Менден чоңураак кошунамчы, Борончу деген. Анан курсагы момундай болуп томпоюп чыкты, алмага толуп. Мен болсо, ош шым биздин убактагы чыйбаркыт шым, ана могу жери резинка болчу да. Резинка могу. Ооба. Ылдый жагы. Бутка жабышып турат. Баягы ошол катуу бекилген, бутка жабышып турат да. Ошондо чыйбаркыт шым. А мен болсо алманы алып туруп эле ошол оң жак, сол жагы менен эле сойлотуп атканда, бир убакта каралчы эле кармап койбоду. Тарс этип эле кармап калды. Тигини көйнөгү толтура алма жалдыраган бойдон турат. Анан мени карап, сенчи, сен эмне алган жоксуңбу деди. Жак шымылды жагы билинбей калды да. Жок, мен алган жокмун. Сен кете бер. Тигини алып алып туруп мектепке сүйрөп кетти директоргочу. Мына мени ошол шымдын бак элеги сактап калган, алмалар билинбей калган. Мына ошондой кызыгуучулар. Эми айта берсе көп. Ооба. Азыркы муунду көрүп атасыз да, эми азыр көпчүлүк телефондо эле убакыт көрүп салгандай да. Азыркы муун бул замандын нугу башкача калып кетти да. Кыргыз Тамый айтып койгон экен, бир эле сөз менен: 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп. 50 жылдын ичинде, мисалы, не деген өзгөрүү болуп кетти, карасаң. Мына могу пайда болду. Бүгүнкү муун ушундан чыкпай калды. Менин жүрөгүм ооруганы кичинекейлердин, мен өзүмдүн неберелерим баштап телефонду маңдайларына ата-энелери коюп берип коет. Көпчүлүгү эле үй бүлөлөрдө, бардык үй бүлөлөрдө жанынын тынч болгонуна карайт баары. А кичинекей балдар ушу көз эмне болуп атат, аң сезим эмне болуп атат, ошого карабай жайына коюп коет да. Алар болсо ошол жерде 1 саат, 2 саат отурушат. Телефонун алсаң ыйлайт, көрүп атпайсыңар барыңар элечи. Мына бала бакчаларга барышат, бала бакчадан эптеп, а жерден эптеп телефондорун талашып алып калышат. Мектептерде деле ошол. Кээде театрдын ичине кирсең деле бар телефонун көтөрүп алган, ушу карап алып туруп эле бир убакта спектакльдерди тартып атышат. Биз суранабыз. Мейли, тарткыла. Бир гана өтүнүч, телефондун үнүн өчүрүп койгула. Силер театрга келдиңер. Бул башка дүйнө, башка аалам, башка жашоодо болосуңар. Каармандар менен аралашасыңар азыр. Десе көбү азыр үйрөндү, телефондорду өчүрөт. Ушундай башка багыт кетти. Эми бул замандын шарты, мындан эч кайда качып кутула албай калдык да.
бирок ошондо дагы биз ата энелер көбүнчө ошо балдарыбызды, неберелерибизди мындан чыгарышыбыз керек да. Мен ойлоп коем да кээдечи Чыңгыз Айтматов Маңкурт темасын жазган, билесиң да? Маңкурт темасын. Ошол кылым картарда Маңкурт темасы, анан жана төөнү союп, тиги туткундун чачын алып, тасырайта кырып туруп, анан төөнүн ыпысык болуп турган терисин жылуу бойдон башына кийгизип, баланынчы жоламандын башына кийгизип, анан мындай таңып салып, анан ысык күнгө чыгарып салып, чач өсүп чыгып астынан, анан кайра кайрылып чач, анан барып мээнин тешиктерине, башынын тешиктерине кайра кирип, мээни уже башкача чукулай баштаган убагын көркөмдөп жазбады беле. Мен ойлойм, бүгүнкү күндөгү ошол Айтматов жазган мына ушул окшойт да. Төөнүн териси башыбызга кийилген ушул болду да. Менин коркконум ошол. Маңкурт болуп калбаса экен деп. Жакшы жактары бар, мен танбайм. Жаңылыктарды өзүнүн убагында аласың. Тез биз мисалы реклама берсек, бат эл менен кабарлаша алабыз. Баягы дүйнөлүк жаңылыктарды аламда эмне болуп атат, батыраак ушундан көрө алабыз. Бул замандын бир өзгөчө шарты, ыңгайлуулугу. Бирок ушуну орду менен колдонуп, орду менен пайдалансак деген гана менин бир тилегим да. Такыр эле мунун ичине кирип кетпей, бул жерде көп жаман нерселер да бар, чындыгын айтканда. Тескери жака буруп кеткен нерселер бар. Мына ошолорду иргеп алганга адамдын акылы жетип турса деген гана нерселер бар да. Көзөмөлдөйсүз негизи неберелериңизди? Көзөмөлдөйм, айтам, май бербегилечи, алып койгулачы. Бир өзлөрүнө бир керектүү нерсени, балдардын мультфильмдери бар. Койсоңор да кыргызча коюп бергилечи. Балдар орусча калыптанып калбасын. Орусча тил чыга баштаса бүттү. Аны кайра буруш өтө кыйын болуп калып атпайбы? Орусча тилдери чыгып атпайбы? Бала бакчадан баштап азыркы муундун балдардын кыргыз баланын тили орусча чыгып атат. Өкүнүчтүү ошол болуп атпайбы? Көрдүңбү кандай көйгөй маселелер бар? Эми айырмачылык ушул замандын шарты, бирок ошолорду кайра тарбиялап, ошолорду бир турмуштагы жаман жакшы, өйдө төмөн, ак кара адамын кандай экенин көрсөтө турган бул театр. Ошонун баарын биз театрдан көрсөтөбүз, тарбиялайбыз. Аң сезимин түз жолго салып, эмне болуп атканын көргөзгөнгө аракет кылабыз. Аны үчүн мамлекет мына бизге шарт түзүп, мына ушул эл журтка деген ишиңерди кылгыла деген нерсенин баары ушул акырын жылып атат да. Бизде Бишкекте Кудайга шүгүр мектепке балдар жакшы келет. Анан кээде бир тоскоолдуктар болот да. Мисалы, балдарды мектепке алып келейин десең, тыйын чогултпагыла деген да нерсе бар да. Жок, мектептен бир да акча чогултулбасын деп. Ата энелери болсо ошого шылтоолоп катышат. Тескерисинче, баласынын колуна тыйынын кармап туруп, тур бар, театрга барып кел. Баланча чыгарманы көрүп кел. Булар адабий окубай калган адабияттардын чыгармалар бизде бар да. Ошол мектеп программасындагы Айтматов бар, классикалар бар, Манас бар, кичи эпостор бар биздин репертуарда. Тур, ошону көрүп кел деп жиберсе жакшы болмок. Алар болсо единицам жок болду десе, 500 сом салып ал единица, 1000 сом единица салып ал дейт. Театр ошону алып алып театрга бар деп көбү айтпай атпайбы? Бир сүйүнгөн нерсе акыркы убакта байкап калдым. Биздин шаарда Кыргыз драма театрына чоң аталары неберелерин эшитип келе башташты. Ой, сонунда сүйүнүч да. Ой, Аске, неберелерин телефондон чыкпай калды, алып келдим. Аябай сүйүнөм. Балдары, келиндери айылдан келген аталарын апаларын алып келе баштады. Атам менен апамдар келип калыптыр. Театрга алып келдик. Көрүш керек да. Айылда эле үйдө отура бербей дегендейчи. Мына ушундай сонун жылыш өзгөрүүлөр бар. Кече күнкү эртештик көрүнүштө дагы мектеп окуучулары көп келди. 3 жолу койдук да көчө. 3 жолу. Биз ушунча келгенден кийин ошол мектептин балдары көрүп калсын дедик. Театр эмне экенин түшүнүп калсын дедик. Жанталашыпчы. Ошол Киров и Гагарин мектеби, по-моему, экөө келди го дейм. Жакшы болду, ошолор көрсүн, эсинде калат. Жакшы. Сон эми өзүңүзгө кайтсак кайра.
ата эне болдуңуз, чоң ата чоң эне болдуңуздар. Бирок сиздин жаштыгыңызда кандай инсандардан тарбия алдыңыз үй бүлөдө? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Мени ушул жашоомдо тарбиялап кеткен өзүмдүн апам, мама деп көйнүп алып турмун, болду. Себеби а киши өзү ырга жакын эле, өздүк көркөм чыгармачылыгына, айылдыгына катышчу эле. Мен көз алдымда клубтарда, концерттерде ошол убакта аккордеон менен чыгып, ырдап, анан мамам сөзмөр, тамашакөй, жан эле раматлык. Ошону менен катар менин чоң энем Бурулча өтө сөзмөр, кыраакы, мыкты байбиче болгон. А кишинин да аябай көп сөздөрүн угуп калдым, көп тарбиясын алып калдым чоң энемдин. Анан айтып жүрүшөт, таятаң ушу Жаңыл мырзаны жакшы айтчу эле, ушу кенже эпостардан депчи. Анан бирок мен уккан жокмун, чындыгын айтканда. Укпагандай энем менен айта албайм, бирок ошондой сөз бар да. Ушул кандан өткөн нерселер болсо керек. Апам мени түз жүр, таза жүр, ушул шаарга барып турмуш тагдыр жолумду нукка салып койгону, музыкалык мектепке апарып таштап кетти да 4 класстан. Элестет айылдан алып келип эле Фрунзе деген шаарга таштап туруп кетип баратат. Интернетке кирип салчу. Артынан карап туруп, ыйлап атам. Анан кетким келип атат да, мени таштап туруп, мамам кылчайбай кетип баратат. Мамамдын мамасы тайенем. Ал байкуш кызынын аркасынан басат, токтоп калып мени көздөй басат, ортодо ал ыйлап атат, алып кетеличи десе, мамам бас деп туруп, өзүнүн апасын жетелеп алып туруп, мени интернаттын коросуна таштап салып кетип калган. Окусун деген экен. Билим алсын, тарбия алсын деген экен. Чындыгында мен бүгүнкү күндө ушундай болуп калыптанып калышына түздөн түз түбүн түптеп берген ошол апам болгон. Бул сизди чыгармачылык жолго салып атат. Андан башка жашоодогу мындай баалуулуктардан эмнелерге тарбиялады деп ойлойсуз? Эмнелерди ала алдыңыз? Биздин убакта мектептен эле тарбия алганда, 1-класска баргандачы, кечикпегенге эжейибиз 1-класстан үйрөтчү. Кечигип калсак жазалачы. Кантип жазалачы дебейсиңби? Килтеген портфелди көтөрүп алып, шалпалактап көңүнөбүз. Жарым саат, 20 мүнөт, 10 мүнөт кечигип келебиз. Кебете кеткен дегендей. Анан класстан эшиктен кирип келгенде эле тур тетиги бурчка дейт. Бурчка портфелди өйдө көтөр колуңа дейт. Элестет портфелди мындай көтөрүп алып, монтип турасың, монтучу. Анан кичинекейсиң да, портфелди китептер мынтип ооруп кетет, колуң чүйрө баштайсың. Өйдө көтөр дейт. Мунду көтөрөсүң, бурчтуга тескере карап турасың. Бул эмнеге алып келди? Бул кечикпегенге алып келди. Кечикпегендин тарбиясын алдык. 3-2 класска келгенде партага коюп алып, Кадыр агай деген агайыбыз бар эле. Солкулдаган чыбыкты алып алып туруп, партага колуңарды койгула дейт. Партага колубузду коебуз мындайчы. Анан өтүп колдорубузду карайт. Колдорубуздун баары кебетеси кеткен, кир. Ушундай туруп чапкандачы, чыбыктын изи момундай түшүп калчу да. Анан дагы экинчи чабай деп кеткен, тас ала коесуң да колуңду. Парттан чаап калат. Коп кой кайра дейт. Кайра коебуз, чаппайынча тынчыбыз. Бул эмнеге үйрөттү? Бул тазалыкка үйрөттү. Чачыбыз өсүп кетсе, кайчыдап келип туруп эле ошол кимибиз болсо эле чыгарып туруп эле, усу ай деген барчы, мен сени азыр маскаралайм деп туруп эле, ушундай маскара аласың деп туруп чачыбызды момундай эле кайчы менен кесип салчы. Унчукчу эмеспиз. Чачты алдырып келчүбүз. Сонун болуп, бул тазалыкка, тыкандыкка үйрөттү. Көйнөгүбүздүн жакаларынан өйдө текшерип. Мына көрдүңбү, биз бул багытта дагы ошол убакта ага эжелердин тарбияларын кандай алып чыктык. Сочинение жаздырганда, теманы бергенде эмне кылышка, кайсыны жазасың, кандай кыласың, ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк беришип эжейлерибиз. Биздин убакта ошондой сонун тарбия. Ошонун баары эле калп айтпа, оорлук кылба, таза бол, кечикпе, түз жүр. Мына биз мектептин тарбиясын алып чыктык. Айылдагы улуулардын тарбиясын, улууларга болгон мамиле, улуулардын кичүүлөргө болгон мамилесин көрүп, ошолордун тарбиясын алып чыктык. Кыя өтчү эмеспиз астынан. Биздин убакта бир
өзгөчө жашоонугу башкача болчу дейм. Азыр башка болуп атпайбы? Азыр сени жөөлөп туруп деле кете берет. Кийинки муундарчы. Мына кошумча ушундай бир канча нерселерди ошонун баары эле биздин мээбизге сиңип калды да. Менин замандаштарым азыр экрандын астында отурган. Туура айтып атат дейт. Бул жалпы эле Кыргызстан боюнча ушундай болчу. Улуу муундар биз ошол тарбияны алып калдык. Түндүктөбү, түштүктөбү, батыштабы, чыгыштабы биздин муун. Эми ошол кезде чагай сиздин жаштыгыңызда мындай убакыт көп өткөндө бир күнүңүз мисалы узак болгондой сезилет беле? Азыр мындай күндөр өтө тез өткөн аткандай болбой атабы? Күн өтчү эмес, такыр убакыт өтчү эмес. Мисалы кезүү кайтарып, мал кайтарып чыкчыбыз, китеп көтөрүп алчумун. Мисалы мен өзүмдү айтсам, жарма салып берет, кичинекей шампандын бөтөлкөсүнө куюп берет. Нан, жумуртка, анан 2 китеп. Анан көлдүн жээгине койлорду жайып коюп, эртең менен таң атпай чыгасың, китеп окуйсуң, күндү карап коесуң, күн жылбайт. Китеп отура бересиң, койду карап коесуң, күн жылбайт, эптеп түш болот, же кеч кирбейт. Ушундай болчу да. Азыр болсо убакыттын кандай өткөнүн билбейсиң. Өтө тез. Ушунчалык өтө тез. Окумуштуулардын айтып атканы мүмкүн чындыр. Убакыттын жылышы, жердин айлануусу кандайдыр башкача болуп атабы билбейм мен баягы. Бул жагын. Анан мындай экен да. Турмуш жолу, тагдыр жолу сен акырын жетелеп жүрүп отуруп анан 50 деген жаштын кырына чыгарат да. Ар жагы эңкейиш. Мындай эңкейиш да. 50 деген жаштын кырына чыгарып анан акырын аркаңан түртүп коет. Тияк эңкейиш. Дегдең деген бойдон таканчыктап токтоюн десең де токтой албай, дикил деген бойдон ылдый көздөй кете бересиң. 50, 55, 60, 65 кеттиң тетиги чоңкурду көздөй. Мына тездиги. Бул ошол жашыңдын өзгөчөлөнүп кете баштаганын бир көрөт экенсиң да, бир байкайт экенсиң. Аны 50дөн өткөндөн кийин биле баштайсың. Студенттик убакта күн өтчү эмес, убакыт өтчү эмес. Таң атчы эмес, кечкирчи эмес. Азыр эмне болуп таң атты, эмне болуп кечкирип кетти, эмне жумуш бүтүрдүм? Эсиңе ойлонуп отуруп каласың. Студенттик кезиңиз тууралуу жакшы сөз баштап калдыңыз. Студенттик кезиңиз кандай болду эле? Кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылык болгон жок. Студенттик кезибизде сонун учурлар болду. Биз ошол экзамен тапшырып 25ке жакын студенттер Ташкентке жөнөгөнбүз. Поезд менен билим алып келебиз, окуп келебиз, чоң артист болобуз буюрса деп. Жакшы окудук. Мыкты группа болчубуз. Ошол убакта Ташкенттеги театралдык институт бул Азиядагы эң чоң институттардын бири болчу. Баягы преподавательдик окутуучулардын базасы да күчтүү болчу. Институттун базасы да күчтүү болчу. Мыкты мугалимдерден талим тарбия алып калдык. Хорезм өзбек группасы, хорезм группасы, каракалпак группасы, казак группасы, орус группасы, уйгур группасы, кыргыз группасы, ошолордун ичинен эң тыңы кыргыз группасы болчу. Бардык жагынан. Иштеген, окуган жагынан, иштеген жагынан, ызычуу жагынан, мушташ жагынан, баарынан эле кыргыз группасы деп эле декандарыбыз ызычуу болуп эле бир чети мактап, бир чети жиндеп эле жүрүшчү. Абдан күчтүү студенттер чогулган экенбиз ошол убакта. Пакта тердик, Жизактын пактасын 2 айлап, кыш түшкөнгө чейин, муз тоңуп калганга чейин. Жүзүмүн да тердик, алмасын да тердик дегендей студенттик убактар. Ошону менен катар окудук. Абдан тың группа болчубуз. Стипендия алчубуз, жанталашып, стипендияга жеткенге аракет кылчубуз. Билесиңби кандай нерселер жасачубуз? Эмнелерди? Стипендияга жетиш үчүн. Ал убакта билеттер коюлчу. Азыркылар билбейт. Ар бир билетте суроо. Көмкөрөсүнөн турат. 1-чи билеттен 20-чы билетке чейин. Ар бир билетте 3төн суроо. Эжей же агай отурат. Астында экзаменде. Астында 20 билет деп коелу. 3 алып калсак стипендия ала албай калчубуз да. Биз жанталашып эптеп 4кө жетишибиз керек болчу. Стипендия 40 рубль болчу. Эң жакшы окугандарды киргизип ийчүбүз астыга. Алар бирөө агайды же эжейди алаксытчы, а бирөө акырын бир эмес 2 билет алчы. Мисалы 7-чи же 10-чу билет. Ага баары бир кайсы билет келсе. Ал 7-чи билет чөнтөгүнө салат, 10-чу билетке мен даярмын деп жооп берип чыга калат.
10 билетке жооп берипчи. А 7 билет чөнтөгүндө турат да. 7 билетти алып чыгып мага берет. Мен жан талашып 7 билетти столго коюп китепти ала коюп туруп, даярдап туруп 7 билет чөнтөгүмө салып, даярмын да. 7 билет сурады. Агай жежейдин астына келип, ну давай, возьми билет дейт. Мен алам, билетти алам. Мисалы 13-чү билет деп коелу, мен айтам. У меня 7-й билет. Чындыкты да. Чындыгы айланып калды. Ооба. Мисалы агайымда тиге жооп берем. Таң калышат, готов что ли? Себеби тияктагылар күтүп атат. Ушинтип айландырып 4кө жетчү. 13-та акырын алып чыгып бересиз. Кандай окуучубуз, көрдүңбү? Ушундай кызыктар. Анан тыйын түгөнөт, акча түгөнөт. Ал убакта Вьетнамдагы согуш, Америка менен Вьетнам согушу болуп турган убак 70-жылдардан кийин анан мындай маркаларды чыгарчы. Жардам депчи. А биз ал маркасы жок эле акелең байкебиз староста эле журнал көтөрүп алат. Анын жанында бирөөбүз экөөбүз анан өзбек группасына киребиз, мисалы. Чоң 30 мүнөттүк эс алып алганда. Кагаз ручка алып алабыз. Анан тиги акелең Вьетнамда согуш болуп атат, билесиңер. А, билебиз аке. Ооба, 5 тыйын, 10 тыйындан болсо да жардам бериш керек. Беребиз, аке, беребиз деп. 5 тыйын алып чыгышат, 10 тыйын, 20 тыйын. Фамилияңыз ким эле? Анын фамилиясын зерикпей жазып, кайсы группа? Анан кийин группага киребиз. Уйгурлар группасы, Хорезм группасы, аларга да тушунтуп алып чогултабыз. 5 тыйын, 10 тыйын, 20 тыйын чогултуп, рахмат деп зерикпей толтура фамилияларын жазган. Келип атыр. Ана аудитория отуруп алган тыйындар санайбыз. Жакшы эле чогултуруп, не кылалы? Не кылмак элек? Кеттик лагманга. Ана бир кружкадан пийишели. Эми бул студенттик убакта. Ошол убакта эле мына ушул Фаридамдырдачым мен мисалы 75-жылы. Муну кандай ырдап калдым? 74-жыл Ошко келип калсам, Ош театры 74-жыл жаңы ачылып, ошол убакта Москваны өтүп келген ошол Мухамбет Токтобаев, Дүйшөнбай Дебетовдор, Тынарбек Амановдор, Мухамбет Токтобаевдор Миң кыял деген ансамбль түзүшүп, концерт коет бир театрда. Миң кыял деп коюш. Анан эле бир убакта мен залда турсам эле Фаридам, 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 Фаридам деп ырдап атат. Ушундай жагып калды, өлө жагып калды ушуларчы. Тынарбек Амановдун обон экен да. Анан эптеп жаттап алдым, жанталашып жаттап алып, сөздөрүн чалап алып, жаздырып алып, 75 жыл Ташкентке кеттим. Гитараны көтөрүп, бош болуп калганда эле апшичаны түйүнө отуруп эле Фаридам, Фаридам, Фаридам. Өзбекче кыздар келет. Гөнүп алган. Асылбек ака, Фаридамды айтып коюн деп кайра баштап эле Фаридам. Анан кийин бул ырды кайра жасатып, сөздөрүм кичине өзлөрү жазган экен, бирок мен элге чыгарды дайыма сөздөргө өтө катуу маани берем. Ошончо Шайлебек Дүйшөевдөн суранып, кошунашадык. Шайлебек Дүйшөев аябай жакшы кылып туруп жазып берген. Бир айылдагы 9-10 класстагы бир керемет учурду эске салган ырда болчу. Анан ошону менен Фаридам болуп кетти, эфирге чыгып кетти. Тоңгуч болуп концерт коюп жүрдүк. Келгенде Тынарбек байке сөз концертке келчи, мен залдын ортосунда отурчу, шляпасын кийип, мыкты татынакай сулуу чумак келген жигит болчу да. Тынарбек байкем отурат, автор. Тынарбек байке ордунан туруп, элге жүгүнүп, Фаридамдырдап 5 күн концерт койсок 5 күн келчи. Эми бул керемет жазылган обон. Мухамбет Токтобаевдин обондорун ырдап жүрөм. Анан бизде бир нерсе бар да, баягы мен ырларымды башка бирөө ырдаса, Роза Шакирова ырдап жүрбөйбү? Анда мисалы жаш балдар сурай берет. Сиз өзүңүздүн жана эски достор деген ырыңызды ырдап коесузбу депчи. Биз жокпуз аяктачы. Авторлор жокпуз. Андан соң Гүлдөй жанды ырдасам деле меники дей беришет экен. Тынарбек Амановдуку Фаридамды ырдасам деле меники дей беришет. Бул кайра айтам, Тынарбек Амановдуку ушундай керемет актер болгон убагында. Көрсө баягы ырдаган кишилер деле айта беришет экен да. Өзгөчө жаштар. Авторларды биз эч качан унутпашыбыз керек. Авторлар сөзсүз түрдө айтылып туруш керек. Бул өзү мыйзам ченемдүү нерсе болуш керек да. Ушундай эми баягы сен биягынан сурай берсең, биягы тиягынан сурай берсең, тиягы эсиме түшүп кетип атат. Сон. Студенттик күндөрдө эсиме түшүп кетип атат. Кайра бияка кирип кетип атам, кайра тияка кирип кетип атам.
мага өлө жагып атат, өтө жагып атат. Ойдогу нерселердин баары шу эске түшүп кетип атпайбы? Ооба. Сонун жаштыгыңызды эске салып алдыңыз болуш керек. Өзүңүз дагы акыркы жолу качан эстедиңиз эле? Акыркы жолу билесиңби качан эстедим? Менин бир классташым бар, классташым өзү обон жазат, келинчеги ыр жазат. Ошол бир обон жазыптыр. Анын обондорун ырдап жүрөм мен. Сүйүү шарап, ал кезде кайдан билчелек, күзгү жан деген ырларын ырдап жүрөм. Ошондо эстедим балалым. Себеби ошого ылайыктуу бир сонун ыр жазган экен. Ошону обон ырдап чыгаргам. Эл билет. Ким билет өмүр эсебин, суранган ойго жетерин, суктанып көздөр караган, сулуулук бир күн өчөрүн, сулуулук бир күн өчөрүн. Адырда ойноп жүрчү элек, адырдын гүлүнү терчелек, алтында жаштык өтөрүн, ал кезде кайдан билчелек, ал кезде кайдан билчелек. Балалык өтүп кетерин ал кезде биз ойлогондо билген эмеспиз да. Мына бүгүнкү күнгө келип алып туруп артка кылчайып сен сураган нерселерди атаң көрай, балалыгым-ай, ай Кудай ай, кайда калды, бара албайсың. Көз алдыңдан гана жарк-журк этип кинопленкадай үзүк-үзүк кесик-кесик болуп өтөт. Мына ал кезде билчү эмеспиз да. Анан ушул ырды жаздырып атканда ошондо балалыгымды бир сыйра көз алдыман чууртуп өткөм да. Өтө сонун. Ал кезде билбейм. Балалык кезде кайдан билесиң? Өтө сонун. Жаштык кагай жогоруда өтө бир сонун созуп бердиңиз. Эми буну жуп болсун деп күлгүн жашты бир аткарып берсеңиз, жаштык кезде кайра бир Гүлдөй жандыбы? Гүлдөй жанды Жумойдун Шералиевдин айтып атсың. Күлгүн жаш. Гүлдөй жан. Гүлдөй жан. Алмаштыра алдым, кечиресиз. Эми бул мен 89-жылы Нарынга барып калсам, Эгемберди Эрматовдун драматург, акын Эгемберди Эрматовдун Аксаткын менен Кул мырза деген спектакли сахнада коюлуп атыптыр. Мен залга барып отуруп калдым. Менин курсташым репетиция кылып аткан экен. Анан эле бир убакта мындай чогуу эл чыккан массовка сахна башталып кетти да, репетиция болуп атат. Анан бир убакта эле Аксаткындын селкинче кандай теппей мындай теп түгүл айнын жаштар чыга калды. Кулагыма ушундай сонун болду. Тигилер менен кошо жанталашып, кошо ырдап атам, залга отуруп алыпчы. Удай жалга режиссер 2-3 жолу кайталатты. Ошол сценанчы. Анан кийинки сценага өтөлгөндө мен кайра чуркап бардым. Жанагы сценаны дагы кайталатып койчу дагы. Эмне болду дейт. Могу ыр сонун экен, жаттап атам дедим. Мен жанагы сценаны кайра кайталагыч дедим. Кайра ырдап чыгышты. Бул спектакльге жазылган Жумабүдүн Шералиевдин ону. Эми сөз жок, кандай жазылган. Мен жаттап алып келип бир актрисага сөздөрүн жаздырып ала коюп, анан Муратка, Эгемберди өзүм коллегаларым ырдап берип, анан радиого бара калып аккордеон гитараны ала коюп туруп жаздырып чыктадым. Gülüdey can, gülüdey can, gülüdey, 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 gülüdey can. Aksatkının selikinçek, anday teppey mınday tep, Boğrulu çanın selikinçek, burbay teppey mınday tep. Oyno oyno balgıla, oyrongalar bul düğüne, Gülüp gülüp algıla, gümürüngalar bul düğüne. Жашылы жолук дүрдөй жан, жаңа ачылган гүлдөй жан. Кызылы жолук дүрдөй жан, кыз келиндер гүлдөй жан. Гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй, 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 гүлдөй жан. Карачы, эмне деген образ бар да бул жердечи. Гүлдөй жанып тургулачы деген сөздү, гүлдөй жангылачы, ачылгылачы, төгүлгүлөчү. Ансыз да турмушта көйгөй толтура, бүтпөгөн түйшүк толтура. Ошонун баарын унутуп, кээде жан дүйнөңөрдү байытып, бир өзгөчө жаркырап тургулачы деген маанини Жумамүдүн атабыз ичагыла берип койгон Эгемберди Эрматов экөө. Андан ошону менен мен Гүлдөй жан деген атка конуп калгам. Ошон үчүн көп өмүр меники дей беришет да, баягы ырдап чыккан. Меники эмес. Жумамүдүн Шералиевдики таазим этип Эгемберди Эрматовго раматтылык жакшылыктарда жолугуп калганын айтчумун. Эгемберди аке, рахмат сизге. Ушуну мен ырдап жүрөм.
гонорарда сурабайсыздар менден тигинесе каттырып сонун агай, негизи сиз ушул ырларды чыгарып атканда сизди эмне шыктандырат, эмненин артынан ырларды эми оонун чыгышы мындай да, мен өзү спектакльдерге оон жазып ошончо кичине мындай лирикалык маанайда, драмалык маанайда, драматический песни деп коебуз, драмалык ырлар, бир окуяны камтыган ырлар көп болуп калды. Жаралып акуу эмнеге жазылды эле? Жаралып акуу апамдын махабаты спектаклине жазылган. Көз келип салкын тартып, абу тарап, келгендер келген жака кайтып барат. Каз үрдүк каркылдашып тууган жерге, кылчактап кош-кош сөзүн айтып барат. Бул жибектин темасы, апам махабатында жазылган. Ошол эле бул 89-жылы жазылган. Ошол эле өмүргө баллада. Кийин курал ойноп чыкпады. Бул да спектакльде биздин жаштардын темасы болчу. Тема деп коебуз. Өзөгүн сүйрөп жүрүп отурат да бир окуянын. Мен сага туш болуп, көңүлүм куш болуп, чаркайланам гана дирилдей. Күндөрүм түндөргө, түндөрүм күндөргө, алмашылды көзгөң илинбей. Турмуштун сырын айт, ташбака кыбырайт, та өмүр зымырайт, зымырайт, зымырайт. Келсе да таштака, шашылбайт ташбака, өмүр зымырайт, зымырайт, зымырайт. Кайда мынча ашыгасың, кайда мынча шашыласың, ала качып алыс учурум, токтой турчу демитпечи. Кандырайын жаштык суусунун, кандырайын жаштык суусунун. Толук ушундай да, булчу, бул баллада, өмүргө баллада болчу. Анан курал кичине кыскартып ырдады. Бул да спектакльге жазылган. Кош жылдыз да спектакльге жазылган. Зарипанын ыры таппай жүрөм да спектакльге жазылган. Ошол үчүн бир окуяны элестетип алып, сенин сурооңо жооп. Сенин тагдырыңды мүмкүн мен угуп калсам. Кандай болду эле? Таң кара ушинтип кыйналды го. Сүйгөнүнө жетпей шору катты го байкуш. Бир жерде отурат го суунун жээгинде. Айды тиктеп коюп, деп анан сени элестетип алып туруп, анан мен сенин ички дүйнөң аркылуу кайрыктарды чыгара баштаганга аракет кылам да. Сенин тагдырыңды өзүмчө могу жерде түзүп алам. Анан болду, ошол же бир кыздын тагдыры. Ошонун отурганын, басканын, турганын, күткөнүн, сагынычын, арзуусун, кусалыгын эстеп, момтуп атат го. Момдай болду го, момдай бурулду го, момдай кыйналды го деп. Анан ошол кайрыктар келе баштайт. Өтө сонун. Ушулдардан отургалы эле жөн эле оон чыкпайт. Отургалы оон чыгарайын десең чыгара албайсың. Буга бир түрткү болуш керек. Буга түрткү болмойнча. Агай, сиз эми жетекчи болуп дайындалдыңыз да театргачы. Сиз театрга келгенден кийин сизде эмне өзгөрдү? Жетекчи болуп келгенден кийин. Бул эми өтө оор жумуш. Мен өзү кесибим актер албетте. Баягы чыгармачылык жолумду ошол Кыргыз драма театрынан баштагам. 79-жылы ошол театрда бөлүнүп ошол жакта калгам. Көп тарбияны көп ошол жерден алдым, үйрөндүм, көп ролдорду ойнодум, мыкты режиссерлор менен иштештим. Менин бактым ошол болду. Залкарлардын жанында жүрдүм, муну мен дайыма айтам. Ошолордун жанында жүрүп көп нерсе үйрөнүп, көп нерсени билдим депчи. Анан баягы андан жүрүп Туңгуч театр уюштурулуп калды. Жамал Сейдакматова менен кеттик. А жерде Жамал эжеге жардам берип, мен уюштуруучулук маселелеринде көп жүрдүм. Уюштуруучулук маселелери өтө кыйын да. Алдын ала кетчибиз, афиша чаптамай, уюштурмай, зав клубтарга жолукмай, башкармага жолукмай дегендейчи. Анан ошол жагынан кийин жүрүп отуруп 18-жылы министрлик, маданият министрлиги ишеним көргөзүшүп, ушул Кыргыз драма театрына алып келишкен. 18-жылдан бери ушул жерде иштеп атам. Өтө бир жыл аябай оор болду, кыйын болду. Себеби мамлекеттик чоң театр, флагман театр, репертуары өтө чоң, мыкты таланттар чогулган театр. Ар бирин билем албетте. Менин коллегаларым, жанында жүргөн, өзүм чогуу жүргөн актерлорум баары бир уюштуруучулук жагы, театрдын чарбалык жагы өтө татаал нерсе.
абдан кыйналдым, бирок бир топ нерселерди үйрөндүм, жетиштим. Капиталдык оңдоп түзөө иштерине туш болуп, 19-жылдан баштап театрдын ички жасалгасынын баарын мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттын эсебинен ошо каражатты кайра кетип калбасын деп жанталашып отуруп, мен ошол освоить этип калдым да, мындай пайдаланып, иштетип, акчаны ошол туура иштетип, освоить эткенге жетишип калдым да. Себеби бул кайра бюджетке кетип калат экен да. Калып калса. Анан ошону менен азап менен бүткөнбүз, бирок бүгүнкү күндө мен мактанып эле айта алам, сүйүнүп айта алам, келген көрүүчүлөрдүн ошол театрдын ички жасалгасында болгон суктануусу, ыраазычылыгы муну айдан ачык. Бул факт, өзлөрү көрүп турушат. Ошолордун баарын 2 жыл кыйналдым, бирок бүтүрдүк. Талашкан менен талашып, мактаган мактап, урушкан менен урушуп, жакалашкан менен жакалашып атып, жасап аткан осоолор деп коелучу, подрядчиктер. Бүттүк баарын. Азыр бүгүнкү күндө театрдын сырткы короосу жасалып атат. Сырткы короосу дагы буюрса, ошол 19-жылы биздин ишке ашпай калган жасап койгон бир визуальный, ушундай болсо, могу жерде момундай болсо деген нерсебиз бар болчу, ошонун баарын бергенбиз. Ошону жасап атышат. Биздин кыялыбыз ушу сырткы короосу дагы биз ойлогондой болот го деген үмүтүбүз чоң. Буюрса августтун бир ортосуна чейин сырты жаркырайт. Бир шаарга келип калсаңар көрөсүңөр. Буюрса. Театрдын негизи кечээги күн менен бүгүнкү күн сүйлөшкүм келип атат да. Мурдагыдай адамдар барып, адамдардын театр спектакльдерге болгон кызыгуусун кандай баглайт элеңиз? Жакшы. Бир убакта биз көрүүчүлөрдү жоготуп алганбыз. 90-жылдардан кийин кыйынчылык учур болду. Театр эмес, нанга жетпей калган учурлар болду. Ал биздин башыбыздан өттү. Ошол убактарда дагы биз кыйынчылыкка түшүп болуп калып, мисалы, мен өзүм жөнүндө айтсам деле, таксовать эткен күндөрүм болгон, сары москвичим бар болчу. Эптеп бир нанга тыйын тапсам деп. Нан ташып, нан саткан убактарыбыз да болгон, жумуртка саткан, эт саткан убактарыбыз болду. Ошол кыйын күндөрдү басып өттүк да. Азыр Кудайга шүгүр, баары жакшы го, керемет жашообуз кандай оңолуп баратканын бир эле нерседен байкасаң болот. Көчөгө айылда деле, шаарда деле машина батпайт, бир үйдө экиден машина, кечки кафелерде эл батпайт, орун жок. Демек, жашообуз каякты көздөй. Бар иштеп, ошол акчасын таап, ошол акчасына өзүнүн ыңгайлуу шартын жасап алып атканын эле белгиси да. Ошол жоголуп кеткен бир убактагы бүтүндөй бир муун жоголду. Эми театрга келбей калды дегеним да, жоголду деген сөз туура эмес болуп калар. Келбей калды. Себеби миллиондон ашык кыргыз чет өлкөгө чыгып кетти. Казакстан, Россия, Америка, Африкага чейин кирип кетишти. Азыр эми кийинки муун тарбияланып жүрүп отуруп, кайрадан театрга кайрылуу, кинону көрүү, театрды көрүү башталды. Биз үчүн кубаныч. Ошол нерсеге, ошол күнгө жеттик. Биздин театрга мактанайын, жакшы келет эл. Аябай сонун келет. Жаштар дагы, улуулар дагы. Албетте, жакшы көргөн спектакльдерине келет. Өз бизде деле бардыгы шумдук деп айта албайм. 35 спектакль болсо, мүмкүн бир ошонун ичинен бирин серин экинчи спектакльди жок, мындай экен, тигиндей экен деп эле келбей койгондор болбосо, негизги репертуарыбыздагы спектакльдерге аябай сонун келишет. Билеттер калбай калат кээде. Премьераларга аябай жакшы келишет. Көргөнү келишет. Театрал эл пайда болгону, көрүүчүлөрүбүздүн пайда болгону сүйүндүрөт. Мына Ошто деле төлгөнү. Бир жерде көбүнчө концерттер болуп калган экен да, көпчүлүк концерттер ойлон. Көрүүчүлөрдөн сураштырам мен дайыма, анализ жасап. Биз таң калдык дейт, ушундай спектакльдер болот турбайбы ушунда. Төлгөнү көрүп алып эстери болду. Жаңы формат тап келгенбиз да, кичине баягы бүгүнкү күндүн технологияларынан аралаштырып пайдаланып. Андан саманчынын жолун көрүп алып, залдын 70% ыйлап отурду. Мына, биз жан дүйнөсүн козгой алдык. Бул биз үчүн сүйүнүч, бул үчүн кубаныч, көзүнөн жаш чыгарып отурса. Табалагандык эмес, баягы мындай өзүбүздүн баягы жетишкендигибиз жөнүндө айтып атам да, ыйлата алганыбыз. Эртөштүктү көрдүңбү? Эртөштүктү кандай кабыл алышты? Эртөштүктө кандай биздин артисттер кандай толкуйт? Бул жерде кенже эпос, бирок мыкты коюлган спектакль болду. Арнис Кыдырмышев койду, биздин өзүбүздүн эле актёрубуз. Бүгүн буюрса Чехов, орус классиги,
аңгемелерин окубаган билбеген деле кыргыз жок болуш керек. Кыска аңгемелер шумдук жазылган. Ошол аңгемелердин баары өзгөчө бир окуядан экинчи окуяга өткөн кылып туруп өзгөчө бир спектакль жаралган бизде. Жакшы. Эртең дагы бир комедия менен эл комедияны жакшы көрөт, эл күлгөндү жакшы көрөт. Күлдүрүшүбүз керек. Эртең дагы Темир аял деген мыкты комедиябыз болот. Эми ошо спектакльдерге дагы да көбүрөөк элди тартыш үчүн эмне иштер аткарылып атасыз? Реклама. Эми бүгүнкү күндө соцсеттер аркылуу биздин өз сайттар бар. Тынбай айтып турушубуз керек. Тынбай. Бул багытта иштеп аткан биздин өзүбүздө театрдын штатында турган кызыбыз бар. Тынбай баяндап, айтып, эмне болуп атат, кандай болуп атат. Ошолорду жеткизип турушубуз керек элгечи. Алдыгы телефонун ачканда эле биз тургандай болушубуз керек, кыргыздырам. Барайынча эми олар эле эмнелерди көрсөтүп атат дегендей болуп ар бирин келелектерди да келтиришибиз керек да. Ошолорду тартып алабыз өзүбүзгө буйрса. Бул бүгүнкү замандын талабы шарт эле ошол. Соцсеттер жакшы болду. Сайттарыбыз бар, ошолор аркылуу эле элдер кирет. Азыр электрондуу билеттер, кассага барып деле кереги жок. Бишкекте. Электрондуу билет алып коюшат, болду. Түз эле келе берет театрга. Эми сиз өзүңүз жетекчи болуп жүрганан бир аз чыгармачылык артта калып кеткендей болбой атабы сизге? Калып калган, чыгармачылыктын баары эле токтоп калган, чыгармачылыкка азыр кенедейди убакыт жок. Убакыт калбайт. Мына мен 1 ай мурун келип кеткем ушул гастролду уюштуруш үчүн. Эми коллективди алып келдим. Өзүм жандарында болоюн, Баткенге чейин барайын, элге жолугайын, Жалал Абадка барайын, Алайга барайын, өзүм артисттерим менен деп мына биякта жүрөм. Ана каяктагы чыгармачылык баары калды. Мына силер кармап отурасыңар 2 сааттан бери бул жерден кетирбей. 2 саат ичинде может мүмкүн бир обон жазбайм экен. Мындай пландарыңыз барбы? Бу 1 жыл ичинде ушундай ыр чыгарсамбы деген ниеттериңиз балким? Бар. 1 жылда 1 обон чыгарып калам, же 2 обон чыгарып калам. Акыркы бир обон драмалык багытта бир обон чыгып калды. 1-2 эле куплет ырдап берейин. Жолукпай койсок эмне деген Жеңишгүл Өзбекованын сөзү бар эле. Бул өткөнгө болгон өкүнүч, бир ошол адамдын ички жан сезимин козгоп алар бекенмин деген ой менен. Жаң эле жаздан узап жатканымда, жазгырып жалт бурулуп карадың да, жал оруп тиктей берсең кыйын болор, жан бергем жалт бурулуп качмагында. Жок азым болсок эмне, жонылдый толсок эмне, жабыгып калгычакты жолукпай койсок эмне, жолукпай койсок эмне. Күз чөгүп карегиме калганында, күтүүсүз бир күч менен арбадың да, чачылып жайнап калды жылдыздардай, катылып жаткан сырым арманымда. Кызыл гүл болсок эмне, кырылды толсок эмне, камыгып калгычакты көрүшпөй койсок эмне, көрүшпөй койсок эмне деген арман. Эң бир сонун агай. Эфирибиз акырындап жыйынталып баратат. Бир нече эле суроом калды. Сиздин өзүңүздүн жеке оюңузда күчүм кетке чейин, же өмүрүнүн аягына чейин ушул боштукту көңүлүмдө боштукту арманымды орундотуп алсам деген армандарыңыз барбы? Ооба да, ал күчүң барында, акыл сезимиң иштеп турган учурда ошол ички оюңдагы ишке ашпай калган нерселерди, ошолорду
бүтүргөнгө аракет кыласың. Эмнени биринчи орунда? Кайра кылчайып кайрылып туруп ошол эске салып туруп ии баягында момун жасай албай калбадым беле. Ушуну биринчи жасасам деген ойлорго келесиң. Бул эми мындай да мисалы мен деле спектакль койдуруп бир роль аткаргым келет. Сахнага чыккым келет. Мен сагындым образ жаратканды. Абдан көп спектакльдерде ойногом. Анан бир концерт койгум келет. Концерт койгондо жанагы оркестр менен ырдап чыккым келет. Эл аспаптар оркестрі менен, мисалы Бакыт Телегеновдун оркестри менен. Мен баштадым эле жаздырыпчы, анан мен театрга кетип калып, ошо ойдон нота поталар менен бакыт жасады эле, ошо ойдон калып калды анын барчы. Мына ошону эстейм. Ну мунду деле бир убакта бир буюрса кайра бир чыгарсамбы деген ойлорум бар. Эми мындай ойлор, ишке ашпай калган ойлор аябай көп. Ал күч болсо, ден соолук болсо, аманчылык болсо, буюрса жасаганга аракет кылам. Сон. Акыркы суроом. Бул бизге келген коноктордун баарына берилүүчү суроо. Бул жашоодо көзү өткөнбү, көзү тирүүбү бир инсан менен жолугууга мүмкүнчүлүк, бир гана жолугууга мүмкүнчүлүк болсо, ал ким болот эле? Атан көрө дүйнө. Эми өткөн өттү, кеткен кетти. Анын кайрылып, алар көз өтүп кеткендердин кайрылып келишем бул фантастика жомок да. Бир ойлоп, ичимден кыжалат болуп калган нерсем мен өзүм атам. Папама айта албай калган өзүм ички жан дүйнөм, ички сырларым, кеңеш албай калган сөздөрүм. Себеби мен жаш убакта каза болуп кеттим, мен көп нерсени элес албай аткан убакта, мен 20-21 жашым, жок кечирип кой, 18-19 жашымда эле кетип калды да, ооруп кетип калды. Мага улуудай көрүнгөн 51 жашында кетип калыптыр. Мен сүйлөшө алган жокмун, сырдаша алган жокмун дегендейчи. Анан бир атаң көрай, сыйлаша алган жокмун. Мун сем болбойт беле, тигинсем болбойт беле деген бир ички арман көпчүлүк учурда толгоп кетет да. Ыйлагымды келтирип кетет сөздүн ачыгы. Мына ушундай бир ичте арман калып калган. Эмнени айтат элеңиз? Ой, айта турган сөз көп эле да. Көп айта турган сөз. Анын баарын сенин эфириңе батпайт. Бир гана эңсө болуп кетет да кээде, таң көрүм. Неге кандайча жолуга албай калдым, эмне болду? Мен Ташкентте болчумун. Окуп атканда каза болуп калды. Түшүнүктүү агай. Рахмат, ачык, сон керемет маек куруп бергениңиз үчүн. Подкастыбыздын саны, бул жолку саны үчүн жыйынтыкталып атат. Урматтуу Т-медианын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде Асылбек Өзбеков агайыбыз конокто болду. Калың журт менен коштошуп алсаңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен биринчиден эми Т-медиа силерге чоң ыраазычылык билдирем. Айтмакчы, Т-медиа эмнени түшүндүрөт, мен сурайм деп сурабай калыптырмын. Эмне болгон күндө дагы көрүүчүлөргө жолугуштуруп, ички сырыбызды, ички кээде арманыбызды деле, жакшылыгыбызды деле бөлүшүп алганга мүмкүнчүлүк түзүп бергениңерге мен чоң ыраазычылык билдирем. Эфириңер дайыма жакшы адамдарга толуп турсун, эфириңерден жакшылыктар төгүлүп турсун, жетишкендиктер, ийгиликтер айтылып турсун. Силерге да чыгармачылык ийгилик каалайм. Ушундай баягы кызыктуу берүүлөр эл журтка силер тараптан дайыма болуп турсун. Рахмат агай. Чоң рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, кийинки эфирлерден коштошкончо аман туруңуздар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар, кечиресиздер. Кийинки эфирде кимди конокто көргүңүздөр келет, комментарийге жазыңыздар. Биз сөзсүз түрдө ал конокто дал ушул студияга алып келгенге аракет кылабыз. Апар тыштап кетти да Төрчүкасынан. Элестет айылдан алып келип эле Фрунзе деген шаарга тыштап туруп кетип баратат. Интернетке киргизип салыпчы. Артынан карап туруп, ыйлап атам. Анан кетким келип атат да, мени таштап туруп, мамам кылчайбай кетип баратат. Бүгүнкү күндөгү ошол Айтматов жазган, мына ушул окшойт да. Төөнүн териси. Башыбызга кийилген ушул болду да.
Мени карап сенчи сен эмне алган жоксуңбу деди. Жак шымылды жагы билинбей калды. Жок, мен алган жокмун. Сен кете бер. Ушундай туруп чапкандачы чыбыктын изи момундай түшүп калчу да. Анан дагы экинчи чабай деп кеткан тарс ала коесуң да колуңду. Парттан чаап калат. Коп кой кайра дейт. Мен деле спектакль койдуруп бир роль аткаргым келет. Сахнага чыккым келет. Мен сагындым образ жаратканды. Абдан көп спектакльдерде ойногом. Анан бир концерт койгум келет. Концерт койгондо жанагы оркестр менен ырдап чыккым келет. Эл аспаптар оркестри менен, мисалы Бакыт Телегеновдун оркестри. Турмуш жолу, тагдыр жолу сен акырын жетелеп жүрүп отуруп анан 50 деген жаштын кырына чыгарат да. Ар жагы эңкейиш. Мындай эңкейиш да. 50 деген жаштын кырына чыгарып анан акырын аркаңан түртүп коет. Тияк эңкейиш. Дегдең деген бойдон таканчыктап токтойун десең де токтой албай, дикилдеген бойдон ылдый көздөй кете бересиң. 50, 55, 60, 65 кеттиң тети чоңкурду көздөй. Мына тездиги